Арыбаңыздар. Назарыңыздарда Жеңіскүл Турсунбаеванын «Катачылык» аттуу аңгемеси. Которгон жаш жазуучу Жанаргүл Жолдошова. Окуя болгон жерге келгенибизде чак түш болуп калган эле. Саат 12:30. Көчөдө кадимкидей эле адам көп. Бирок баарынын назары бир жерде. Бири малкананын тосмосуна асылып ичкерин тиктесе, бири капканын коңулунан кылтыйып үй тарапты карайт. Курчалган, жайылган короо жай. Капка алдынан бизди тосуп алган аймактык тескөөчү жигит дароо ишке киришти. Токашева Зера, 52 жашта, үйдүн ээси. Конок бөлмөдө жансыз жатат. Күбө ким? Күбө Аралова Айкен. Ал да ушул айылдын тургуну. Тигине, деди четте турган келинди ишарат кылып. Мен күбөгө бир азга тигилип түшүп, дос менен Айсулуунун артынан короого кирдим. Кең короого таш төшөлүптүр. Эч кандай чачылган, төгүлгөн нерсе байкалбайт. Босогого жакындаганда гана жердеги сүйрөлгөн кандын изин көрүп, жүрөгүм зырп этти. Бул эмне болгону? Аймактык тескөөчү манжасы менен үйдүн аркасын көрсөтүп кабагын түйдү. Башынан жаракат алыптыр. Сокку сыртта болгон окшойт. Анткени кандын изи тиги жактагы бастырмадан бери карай сүйрөлүп келиптир. Эч кимди киргизбегиле. Издерди тепселебесин. Чоочун бирөө келбептирби? Жок. Күбө келин эшикти ачып, үй ээсин чакырганда гана Токашеваны көрүптүр. Жакшы, күбө эч жака кетпесин. Жаннат суракка алсын, дедим да ичкери кадам таштадым. Тар коридор менен конок бөлмөсүнө өттүм. Дубалдын кырына чейин кан сүйрөлгөн издер калыптыр. Бөлмө ичи жарык, кенен экен. Үй ээси эмеректин жанындагы креслода башы сол жагына кыйшайып, бейпил уктап жаткан адамдай отурат. Бирок кан аябай көп агыптыр. Көйнөгүнөн ылдый куюлуп, жерге чейин көлчүк болуп катып калыптыр. Экспертибиз дос кунт коюп карап чыгып, оюн айтты. Өлүмдүн болгонуна 14-15 сааттай болуптур. Болжолу кечээ түнкү саат 10-11 чамасы. Так диагнозун кийин айтам. Адегенде желкеге сокку тийгенде аял эс учун жоготкон. Бир аз убакыттан кийин өзүнө келип, үйгө сойлоп кирген окшойт. Өзүнө өзү жардам бергиси келген экен байкуш. Мына, аптечкасын ачып, канды токтотууга аракет кылыптыр. Башын даки менен таңгысы келген. Йодту да ачыптыр. Соккунун канчалык кооптуу экенин аңдабаса керек. Жада калса укол саюуга шприцти да даярдаптыр. Бирок керектүү дарыны таппай, ампулаларды кармалаганда кан колунан жукканы көрүнүп турат. Бул аялдын медицинадан кабары бар окшойт. Акыры алсырап, ички кан кетүүдөн улам уктап калган бойдон ойгонбоптур. Тез жардам чакырганда балким аман калат беле. Азырынча аныктаганым ушул. Бул атайлап киши өлтүрүү деп ойлойсуңбу? Лабораториядан кийин так айтам. Бирок желкеге тийген сокку кокустук эмес. Бул атайлап сокку уруу. Үй тонолбоптурбу? Дедим Айсулууга карап. Жок. Колундагы сааты, шакеги, сөйкөсү баары ордунда. Капчыгында бир тойло акчасы бар экен. Ага да тийишкен эмес, деди Айсулуу. Сыртка чыксам, Жанат күбө келин менен сүйлөшүп жатыптыр. Аймактык тескөөчүнү жаныма чакырдым. Зера айым бир жерде иштечү беле? Ооба, медайым болчу. Мурда шаардагы ооруканада иштеген экен. Жалгыз жашачу беле? Көчүп келишкенине 7 ай болду. Алгач кызы менен жашаган. Ал быйыл Алматыга окууга кетти. Уулу Орусияда хирург дейт. Өзүң көрө элекмин. Күйөөсү да дарыгер болгон экен. 4 жыл мурун каза болуптур. Жоош, тынч үй бүлө эле. Мына туугандар да келе жатат, деп капка тарапты көрсөттү. Ошол маалда бир эркек жана 2 аял короого чуркап киришти. Эркеги үйгө атып кирип, кайра замат да чыкты да, босогого башын мыкчып отуруп калды. Аялдар бири-бирин кучактап өкүрүп жатышты. Токашевдер тууралуу бардык маалыматты жыйна, дедим Жаннатты карап. Карызы бар беле, душманы бар беле? Бүт тукумун, күйөө бала, куда сөөгүнө чейин иликте. Күбө келин Араловага жакындадым. Өңү арык, көздөрү чекчейген бул аялдан башкалардай коркунучту көрө алган жокмун. Адатта мындай окуяда адамдар нес болуп, көзүнөн үрөйү учуп турат эмеспи? Ал эми бул келин
Тезирээк кетүүнүн камын көрүп, көздөрү башка нерсени издегенсип турат. Сиз кошунасы болосузбу? Дедим сынап. Мен баарын опер жигитке айттым, деди ал үнүн бек чыгарып. Мен тергөөчү болом, суроо бергенде жооп берүүгө милдеттүүсүз. Жок, мен ушул айылдан болом. Зереге ийнеси айдырганы келгем. Ал кишини жакшы тааныбайм. Ооруканага эле барбайт белеңиз. Ооруканада киши көп. Анан калса, бул кишиге акча төлөп сайдырам да. Анын жоопторунда логика жок эле. Көз ойноп, ары бери карайт. Мен анын ар бир кыймылын эсиме түйүп, айылдан алыс кетпеңиз, деп кое бердим. Коронун четинде капастагы эки чоң дөбөт ит арсылдап, торду тытып жиберчүдөй жулунат. Түн ичинде бул иттер неге үргөн эмес? Эгер үрсө, ээси эмнеге кооптонбой тамак алып чыккан? Же бул иттер кылмышкерди тааныйбы? Деген ойлор мээримди жеп жатты. Көрсө, Зере айым түн ичинде иттерин бошотуп, короону кайтарып жүргөн. Кечээ кечинде да иттерин бошотууга чыкканда, кимдир бирөө бастырманын бурчунда аңдып туруп, желкеге сокку урган. Ошол жерде аягына чейин чегилбеген тамекинин күлү жатат. Бирок тамекинин калдыгы жок. Кылмышкер изин жашырууну билген анткор окшойт. Бул жөнөкөй өлүм эмес. Бул тагдырдын татаал түйүнү аралашкан. Кекпи же башкабы? Айтор бир сырды ичине каткан кылмыш. Тергөө эми башталды. Кошуна келинди ээрчитип, Зере айымдын үйүнө кирдик. Келиндин бүткөн бою калтырап, үрөйү учуп турганы байкалат. Айым, атыңыз ким? Торгун. Торгун айым, коркпоңуз. Сизден сураныч. Үйгө кунт коюп карап чыгыңызчы. Эмне өзгөрүптүр? Кайсы буюм ордунда эмес? Туугандардын абалын көрүп турасыз. Ошол себептүү сизден өтүнүп жатам, дедим үнүмдү жумшарта. Торгун бөлмөлөрдү абайлап тиктеп чыкты. Баары эле ордунда окшойт. Эмеректер, китептер, серванттагы идиштер. Эч нерсе козголбоптур, деди ал ойлуу. Бирок сыртка чыга бериште токтой калып, шфанерди көрсөттү. Токтоңуз. Уулу 50 жаштын арнап алып берген баалуу кундуз тону бар эле. Сарамжалдуу эне эмеспи? 52ге чыкса да али кие элек болчу. Шфанерди ачсак, тон жок. Башкачы? Зергерлик буюмдарычы? Нике шакеги, сөйкү алкагы баары өзүндө калыптыр. Бирок бир чоң алтын төөнөгүчү бар эле. Асыл ташы түшүп калгандыктан такпай, тазалатып кызына берем деп сактап жүргөн. Оперлер төөнөгүчтү издеп жатышты. Мен сырттагы бастырма тарапка бет алдым. Ал жерде кичинекей бир бөлмө бар экен. Ичкери кирейин деп эле мурунга боектун, лактын ачуу жыты урунганда токтоп калдым. Босогодо лак куюлган айнек куту сынып, жерге жайылыптыр. Кимдир бирөө аны абайлабай басып алып, лак жуккан бут кийимин босодогу халаттын этегине артышыптыр. Изи эшикке чейин созулуптур. Зере айым өзүнүн таптаза халатына мынтип лак сүртпөйт эле. Демек бул чоочун бирөөнүн изи, деп ойлодум да досту чакырдым. Дос келип чеберкананы иликтей баштады. Өзүм кан көп төгүлгөн жерге кайтып келдим. Бул жер бир аз дөңсөө экен. Топуракты кол менен казып көрсөм, канга боелгон 3 бурчтуу темирдин курч кыры чыкты. Байкуш Зере. Желкеге сокку жегенде так ушул темирдин кырына башы менен кулаптыр. Ажалдын суук колу ушул жерден кармаган экен. Айсулуу терезенин жанындагы темир түтүктөн антеннанын тирегин, чоочун адамдын колунун изин тапты. Каракчы үйгө терезеден аңдып турганы айдан ачык болду. Бул дедукция эмес, кылмышкердин калтырган айныксыз далил эле. Бөлмөгө келгенде жаңы башчыбыз бул ишти киши өлтүрүү эмес, жөн гана кокустук өлүм катары жабууга аракет кылды. Өзү чалынып жыгылып, темирге тийип өлүптүр, ишти созбой жапкыла, дегенине ичимен кыжырдандым. Биздин жаңы кожоюн колдоо көрсөткөндүн ордуна бутка тушоо боло тургандай. Саат 4:30 күбө келин Айкендин үйүнө бардым. Ал короосунда чээден компот кайнатып жатыптыр. Ооруп жатам, укол алышым керек, деген кишинин мынчалык оор жумуш жасаганы шек туудурду. Мени көрөрү менен өңү кубарып калтырап кетти. Ички чыңалуусуна чыдабай, кичинекей кызын кийимин булгаганы үчүн ашата сөгүп, катуу уруп жиберди. Бул
Анын үрөйүн учурган коркунучтун башка нукка бурулушу, ачууланысы эле. Аралова айым, жүрүңүз, окуя болгон жерге дагы бир жолу барабыз, дедим бек үн менен. Ал мени жек көрө тиктеп, аргасыз унаага отурду. Күйөөсү алыскы сапарда. Бирок бул аял эмнени жашырып жатат? Эмне үчүн анын көзүндө коркунуч эмес, ачуу жана кек бар? Биз Зеренин босогосуна жеткенде Айкен ойго батып терезени тиктеп калды. Унадан түшөр алдында Айкенге бурулуп суроолуу карадым. Сиз бая келгенде кайсы тараптан бастыңыз? Аял биз келген жакты сөөмөйү менен жаңсап көрсөттү. Мына ушул жол менен. Демек, ушу жол менен келип дарбазага жакындадыңыз. Ооба, жакындадым. Анан эмне кылдыңыз? Ичкери кирдим. Ананчы? Дедим ичимен. Демек, дарбазанын сыртынан кыйкырган эмес экенсиң, деп жыйынтык чыгарып. Анан эшиктин алдына бардым. Аны ачтым. Кожоюнду кыйкырып чакырдыңызбы? Деген суроону атайлап берген жокмун. Эгер антип сурасам, ал дароо оюн өзгөртүп, ооба, кыйкырдым, деп чыга келет. Ичимен, Эрлан, бул аял азыр чындыкты ойдон чыгарбай, болгонун болгондой айтып жатат. Жолтоо болбо, деп өзүмдү тыйдым. Үйгө кирдим. Зер айымды көрдүм. Дагы бир ирет ойго баттым. Эшиктин алдындагы жайылып жаткан канды көрбөй кантип ичке кирип кеткен? Ал кыпкызыл болуп агып жатса, кантип байкабайт? Анан ага кайрылдым. Жүрүңүз сыртка. Кантип басканыңызды, кантип киргениңизди так көрсөтүп бериңиз. Мен телефонго тартып алайын. Ошондо сизди кайра убара кылбайм. Мен дарбазанын ичинде болом. Сиз болсо баягыдай эле кирип келиңиз. Жаңылбаңыз, Аралова. Бул өтө маанилүү. Айкен баш ийкеп дарбазанын сыртында калды. Мен ичке өтүп, баштаңыз, дедим. Аял дарбазадан бир сыйрашыкка алап алып, анан ачып ичкери кирди. Эч жакты карабай, түз эле үйгө бет алды. Босогодогу тепкичтерди аттап өтүп, эшикти ачып, башын ичке кылтыйтты да, кайра тез эле сыртка атып чыкты. Дарбаза тарапка чуркап барып, кантип кыйкырганын көрсөттү. Айкен айым, так ушундай болдубу? Ооба, так ушундай. Сиз үйгө башыңызды гана киргизип, Зер айымдын каза болгонун көрдүңүзбү? Ооба. Төркү бөлмөгө кирген жоксузбу? Жок, кирген жокмун. Бул чындыкпы? Албетте чындык. Дарбазадан киргенде эч жакты карабай, түз эле үйгө бардыңызбы? Ооба. Дарбазадан кирдим да түз эле үйгө багыт алдым. Аралбайым, бул жерде видео жазылып жатат. Азыр көрсөткөнүңүздүн баары чындык экенине ишендиресизби? Унутуп калган же адашкан жериңиз жокпу? Эч нерсени унуткан жокмун, так ушундай болгон. Күбөлөрдү чакырып, кайра көрсөтүп бер десек, ушинтип айтып бере аласызбы? Албетте айтып берем. Көчөгө чыкканда эмне деп кыйкырдыңыз? Бая эле айтпадымбы? Дагы бир жолу кайталап коюңузчу. Ойбай, өлдү, Зер айым өлүп калыптыр, дедим. Өлтүрүп кетиптир дебестен өлдү дедиңиз, э? Тергөөчү мырза. Эмне эле кайра сурай бересиз? Менин ишим ушундай, айым. Өлтүрдү дедиңизби же өлдү дедиңизби? Өлдү дедим. Бир киши чуркап келген. Ишенбесеңиз ошондон сураңыз. Ооба, күбө сизди өлдү деп кыйкырганыңызды тастыктаган. Анда эмнеге суракка ала бересиз? Ойноп жаткан жокмун, баарын тактоо керек, дедим кабагымды чытып. Көчөдө өтүп бараткандарды чакырып, дагы эки эркек бир аялды күбө катары киргиздим. Айкен алардын көзүнчө баягы кыймыл аракетин үтүр чекитине чейин кайталады. Анан мен Жанат менен досту чакырттым. Көчөдө кошуналар чогулуп калыптыр. Күндүз мен суракка алган Торгун аттуу келин жаныма басты. Бул аял баягыдан да катуу чыңырып көчөгө атып чыккан. Менин жолдошум биринчи чуркап келди. Ал ойбай, Зер айым өлүп калыптыр деп зарлагандай кыйкырып жаткан. Күйөөм дарбазага барып, бирок ичкери кирбей, дароо полиция чакырган. А күйөөңүз ичкери кирген жокпу? Жок. Ал мурун милицияда иштеген, тартипти билет. Ал эми бул аял башым ооруп жатат, кетем дегенде күйөөм жибербей койгон. Айкенге карасам, ооба, шок болуп, башым тегеренип кеткенинен кетким келген, дейт оозу мурду кыйшайбай. Дос келери менен ага шыбырадым. Бир оюн уюштурабыз. Бирөөнү Зер айымдын ордуна отургуз, камераны даярда. Жанат күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн кагазга түшүрүп жатты.
Айкенди кайра үйгө баштап келдим. Тергөөчү мырза, мен чарчадым. Ден соолугум да начар. Качан бүтөт бул иш? Деди ал ачууланып. Аралова, биз да ойноп жүргөн жокпуз. Мына чечүүчү мүнөттөр келди. Жүрүңүз. Босогого келгенде токто, деп буйрук бердим. Эмнени көрүп турасыз? Дедим коридорду көрсөтүп. Эч нерсе, деди ал кескин. Анда аярылап ичкери кириңиз. Ал ашкананын жанына барганда дагы сурадым. Эми эмнени көрүп турасыз? Ал бөлмөлөрдү, эмеректерди көрүп жатканын айтты. Акыры конок бөлмөсүнө киргенде терезенин алдында канга боелгондой болуп отурган биздин кызматкерди көрүп, селт этип артка чегинди. Өңү кубарып калтырап кетти. Аралова Айкен, сиз жалган көрсөтмө бергениңиз үчүн камакка алынасыз, дедим добушумду катуу чыгарып. Сиз бүгүн Зерайымдын сөөгүн көрө электе эле өлдү деп кыйкырып чыккансыз. Эшикти ача салып, бул жерде отурган адамды көрүүгө мүмкүн эмес. Сиз чындыгында анын өлгөнүн алдын ала билгенсиз жана атайлап ызы-чуу салгансыз. Зерайым эшиктен көрүнбөй турган пастак креслодо отуруп жан берген болчу. Айкен болсо биз даярдаган сөөктү көрүп, өз жалганына өзү чаташты. Ал дубалга жөлөнүп, акырын жерге отуруп калды. Аралова, агыңыздан жарылыңыз. Болбосо адам өлтүрүү боюнча айып тагылат. Ал бир топко мелтиреп отурду да, акыры өксүп ыйлап жиберди. Мен аны өлтүргөн жокмун. Болгону коркутуп коймокчумун. Бөлүмгө кайтып жатып, ичимен бир жеңилдик сезилди. Дарбазанын алдынан Зерайымдын балдарын жолуктурдум. Уулу Томск шаарында хирург экен. Атасынын жолун жолдоптур. Апасынын эч кандай душманы жок экенин, өтө мээримдүү жан болгонун айтып беришти. Кечки саат 7:30 суракты уланттык. Айкен эми такыр башка адам болуп чыга келди. Көз карашы курч, өзүнө ишенимдүү. Мен эч кандай күнөөлүү эмесмин, деди ал кескин. Баягыда шок болуп, баарын так айтып бере албаптырмын. Үйгө киргенде Зеренин канга боелуп отурганын өз көзүм менен көргөм. Мен ичимен күлүп койдум. Көрдүңбү? Бир сааттын ичинде каяктан ката кетиргенин түшүнүп, сценарийин өзгөртүп келиптир. Акылдуу аял. Бирок ал канчалык тырышпасын, майда чүйдө деталдардан жаңылды. Сөөктүн башы кандай абалда болгонун сураганымда, ал биздин кызматкердин отурушун элестетип жооп берди. Ал эми Зерайымдын чыныгы абалы такыр башкача болчу. Чындыктын бети ачыларына аз калды. Бирок бул аял дагы деле бир нерсени жашырып жатат. Айкен каршыбызда бекем отурганы менен анын тынчсызданган көздөрү ары бери качып, ичинен миң түркүн ойду кечип жатты. Абдан жакшы. Анда айтыңызчы, Токашеванын үстүндө кандай кийим бар эле? Аны байкабаптырмын. Канды көргөндө эсим болуп коркуп кетпедимби? Деди ал бүдөмүк. Шашпай эсиңизге түшүрүңүз. Бул өтө маанилүү. Эмнеге мынча майда чүйдөгө асыласыз? Залга кирдим. Терезенин алдында отурган Токашеваны көрдүм да качып чыктым, деди аял үнүн көтөрө. Ошол майда чүйдө нерселерден чындык куралат. Анын так терезенин алдында отурганына толук ишенимдүүсүзбү? Ал бир саамга тунжурап калды. Анан, ооба, ишенимдүүмүн, деди чечкиндүү. Аралова айым, биз сизди адаштырууну көздөбөйбүз. Тескерисинче ар бир сөзүңүздү акылга салып, таразалап айтсаңыз дейм. Унутуп калдым, адаштым деген шылтоолор менен жалган маалымат берүүгө болбойт. Таң аткыча камакта болосуз. Анткени сиз дагы эле калп айтып жатасыз. Эмнени калп айттым? Сиз Токашеванын сөөгүн көргөнүңүз аныкпы? Анык. Аны кайсы жерден көрдүңүз? Сиз мени жинди кылгыңыз барбы? Болду, сотко берем. Адвокатым келмейинче оозумду ачпайм. Ал колун бооруна алып текеберлене чалкалады. Аралова, бул сизге кино эмес. Адвокатсыз сүйлөбөйм деп коюп, каалагандай калп айтып отура албайсыз. Сиздин жалган айтып жатканыңызды биз жакшы билебиз. Болгону кылмышты өзүңүз кылдыңызбы, же бирөөнү калкалап жатасызбы? Ушуну гана тактай албай жатам. Бирок далилдердин баары сизди күнөөкөр кылып көрсөтүүдө. Кулак салыңыз. Эгер эртең мененкиге чейин чындыкты айтпасаңыз, анда бардык күнөө сизге оодарылат. Сиз соттолосуз, деп бакырып жибердим.
Алып кеткиле муну. Айкендин көздөрү алайып, корккону жүзүнөн билинди. Күзөтчү алып жөнөгөндө тергөөчү мага кыйкырбай ишиңди түзүк иште деп күбөрөдү. Мен Айкендин адам өлтүрөрүнө ишенбейт элем. Бирок бул ишке катыштыгы бар экенин туюп турдум. Бирок колдо кармаарлык эч далил жок. Ал эми анын коркконуман унутуп калыптырмын деген сөзү сотто да курал болуп бериши мүмкүн. Ал Токашеванын өлгөнүн кайдан билген? Эмне үчүн атайлап ызы чуу салып, сөөктүн тезирээк табылышын каалады? Аралованы терең изилдөө керек эле. Эртеси бөлүмгө эртерээк келсем, нөөмөтчү бир киши менен урушуп жатыптыр. Жолдош майор, бул киши сизди издеп келди. Аралованын күйөөсү экен. Каршымда көздөрү канталаган, ачуулуу киши туруптур. Бул эмне деген башаламандык? Эмне үчүн менин аялымды үйүнөн алып келип камап койдуңар? Сиз Аралов эрлик болосузбу? Ооба, мен эрликмин. Аялыңыз жалган көрсөтмө берген үчүн кармалды. Ал Зеренин өлгөнүн кимдин? Эрликтин өңү кубарып кетти. Зере Токашеванын. Сиз аны тааныйт белеңиз? Зере менин классташым эле. Ал кантип өлүп калат? Деди ал үнү дирилдеп. Араловдун эси ооп калгандай болду. Анын эриндери калтырап, жүзү өзгөрүп баратты. Капыстан анын оозу кыйшайып, көздөрү алайып кетти. Бул кан басымынын көтөрүлүшү же жүрөк талмасы экенин дароо түшүнүп, тез жардам чакырттым. Көп өтпөй мени бөлүм башчысы чакыртты. Кирсем эле, Избасаров, эмне кылып жатасың? Араловдун башына кан куюлуптур. Бул эмне деген ызы чуу? Мен сага бул ишти кокустук катары жап деген эмес белем, деп бакырды. Бул кокустук эмес. Аралова кылмышкерди билет же өзү күнөөлүү. Мен ишимди мыйзам чегинде кылып жатам. Кааласаңыз жумуштан кетүү тууралуу арызымды жазып берем. Баш чынында кеп таппай калды. Бөлмөмө кайтсам, эшиктин алдында Зеренин балдары туруптур. Кыз абдан назик, жүзү кубарган, көздөрү муңга баткан келин экен. Апаңыздын өлүмүнө себепкер болгон адамды табышыбыз керек. Сиз эмне билесиз? Деп сурадым. Кыз Оралов Эрлик апасынын классташы экенин, анын кызы Сауле менен бир класста окуганын айтып берди. Көрсө, Сауле менен бул кыздын ортосунда мектепте эле араздашуу болгон экен. Сауле мени жек көрчү, себебин билбейм. Бир жолу апам анын үйүнө барып сүйлөшсө, Сауленин апасы апамды ашатып сөгүп, кууп чыгыптыр. Ошол түнү апам таң атканча ыйлап чыккан. Бул маалыматтардан кийин баары ачыктала баштады. Эски өч, эски кек. Изоляторго барып Айкенге күйөөсү Эрликтин ооруканага түшкөнүн айттым. Бул кабар анын сооттой бекем коргонуусун талкалап жиберди. Ал өксүп ыйлап жатып, чындыкты айта баштады. Эрлик менен Зере мектеп кезинде бири-бирин сүйүшкөн экен. Эрлик аскерге кеткенде мени менен таанышып, мен ага ашык болуп калдым. Аны азгырып боюма бүтүрүп, айылына ээрчип келдим. Биз келген күнү Зерени көрдүм. Анын Эрликке болгон көз карашын көрүп, ичим өрттөнгөн. Зере турмушка чыгып кетсе да, мен ага кызгануу сезиминен арыла албадым. Айкен алыска көк жээкке тигилген калыбында үнсүз катып калган. Анын көздөрүндө өкүнүч эмес, азаптуу бир боштук бар эле. Зере бай өлүп, айылга кайтып келгенден бери тынчыбыз жоголду, деди ал үнү титиреп. Эрлик түндөрү уктабай чыкчу болду. Анын көкүрөгүндө көмүлүп калган эски махабаты кайра козголуп, бүт турпаты менен Зерени эңсеп жатканы сокур кишиге да көрүнүп турду. Бир жолу мас болуп келип, мени кучактап жатып, Зере, Зерем деп шыбырады. Ошондо каным кайнап, ичим өрттөнүп, бүткүл аалам тарып кеткендей болду. Мен эмес, аны сүйөрүн билгенде жанымды коерго жер таппай калдым. Ал оор үшкүрүп, көзүнө жаш алды. Анан тиги уулу көзүмө күйүк болду. Курусун. 3 жолу төрөсөм да кыз таптым. Бизде туяк жок. Ал эми Зеренин уулу. О Кудай, ал кудум Эрликтин өзү. Жаш кезиндеги Эрликтен айныбайт. Күйөөм аны көргөндө өз каны экенин айтпаса да туйду. Ошондон кийин ичкиликке берилип, үйгө келбей, Зерени аңдып, ооруканага шылтоолоп бара берчү болду.
Бир жолу анын Зерени кучактап бетинен өпкөнүн көрдүм. Ошондо менин чыдамым түгөндү. Мен үй бүлөм үчүн, кыздарымдын келечеги үчүн күрөшүшүм керек эле. Сиз белеңиз, желкесине соккон сизби? Деп сурадым мен. Жок, деп селт этти ал. Мен эмес. Көрсө, кошунанын үйүндө иштеп жүргөн бир жумушчу бар экен. Анын акча үчүн баарына даяр экенин сездим. Менин жашырып жыйнаган акчам бар эле. Ошону көрсөтүп, бир жумуш бар. Зере Токашеваны коркутуп, мүмкүн болсо сабап кетсең, дедим. Ал башында ойлонуп туруп, кийин акчаны көбөйтүүнү талап кылды. Ал тургай полицияга айтам деп мени коркута баштады. Акыры баардык алтын акчамды берип, өлтүрбө. Болгону бир жолу уруп эсин оодарып кет, дедим. Бирок ал камкор. Ал өлтүрүп коюптур. Мен болгону аны коркутуп, бул айылдан көчүрүп жиберүүнү гана каалагам. Эрлик мага кайтып келет го деп ойлогом. Айкен бетин басып өксүп кирди. Көрдүңүзбү? Эрлик баары бир Зересине кетти. Анын кан басымы мени деп эмес, Зере үчүн көтөрүлдү, деп ыйлап жатты. Мен ага ачуулана карап, балким ал сиз үчүн корккондур. Муну эч качан билбейсиз, дедим. Тергөөчү менен Эрликтин маеги. Эрлик ооруканада тили кесилип араң сүйлөп жатты. Анын ар бир сөзү жан дүйнөсүнүн кыйкырыгы сыяктуу эле. Зере экөөбүздүн сүйүүбүз тунук эле, деди ал көзүнүн жашын агызып. Аскерге кетерде жаңылыштык кылып, анын тагдырына из калтырып кеткем. Бирок аскерде жүрүп адаштым. Айкенге жолугуп, ал боюнда бар экенин айтып ыйлаганда, аны таштай алган жокмун. Зеренин да боюнда калганын билбептирмин. Ал мага жазган жок. Арадан жылдар өтүп, Зеренин уулун көргөндө өзүмдү көргөндөй болдум. Ал менин каным. Бирок Зере мени кечирген жок. Жолобо мага. Мен сени жек көрөм деп бетиме түкүрдү. Мен ошондо гана баарын биротоло жоготконумду түшүндүм. Айкенди да, кыздарымды да аяп, баарын унутууга аракет кылдым. Бирок кеч болуп калыптыр. Менин Айкеним баарын талкалаптыр. Бул трагедия сокур кызганычтын жана кечигип келген өкүнүчтүн натыйжасы эле. Жумушчу Кайраттын кийинчерээк Семей жактан өлүгү табылды. Аны ким өлтүргөнү белгисиз бойдон калды. Ал эми Айкен соттолуп, 1,5 жылдан кийин мунапыс менен чыкты. Эрлик өмүр бою майыптар арабасында отуруп калды. Зеренин уулу чындыгында Эрликтин баласы экенин баары кеч билди. Зере байкуш ошол сырды көкүрөгүнө катып, башка бирөөгө жар болуп, бирок аруулугун сактап өткөн экен. Адамдын 3 душманы бар: уйку, ушак жана кызганыч. Бул окуя ошол үчөөнүн курмандыгы болгон тагдырлардын баяны.